Саламатсыздарбы, эфирде талкуу программасы. Биз бүгүн өлкөнүн тоо кен тармагындагы абал туурасында кеп кылмакчыбыз. Бул максатта биз студиябызга эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Аскар мырза? Саламатчылык. Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби жаңы бийликтин келиши менен ушул тоо кен тармагында бир топ токтомдор, ошол атайын буйруктар чыгып атат да, ошого сиз түшүндүрмө берсеңиз. Негизги маалымат боюнча Кыргызстанда кен иштетүүгө жана чалгындоого баш аягы 2,5 миңдей лицензия берилген экен. Анын 500гө жакыны алтынга, 300гө жакыны көмүр казууга байланыштуу. Мынакей кечээ күнү, демек 12 октябрдан баштап Кыргызстанда кен иштетүүгө лицензия алгандар үчүн жыйымдын наркы өстү. Буга чейин мынакей лицензияны алып алыш учурда анан кийин жылдап эле же башка бирөөгө бербейт, же өздөрү иштетпей ишкерлер олтура берчү да. Эми мынакей жыл өткөн сайын ал мурдакы ошол туумдар жыйымы 10 эсе, 50 эсе, 200 эсе, 500 эсеге көбөйтүлөт деп атат. Бул албетте ошондой лицензия кармаган ишкерлерге бул көп чыгым алып келет да. Мисалы үчүн жыл сайын төлөш керек, чынбы? Ал жерлер гектарлаган жерлер. Муну менен бул мамлекет экономикалык ырычак катары пайдаланып атат да. Анткени себеби буга чейин мынакей канчалаган лицензиялар берилип кеткен дагы алар да керек болсо көзөмөлгө да алынбай калган деген да. Биздин мынакей коопсуздук кеңеши бул ишти карап абдан көп эл билбеген маалыматтар чыккан да. Анан нараазычылыктар албетте көп болгон. Эми мынакей мамлекет ушул тоо кен тармагында иретке келтирип иш жүргүзүп атат да. Ушул токтомдун чыгышы бул жакшы болду. Анткени себеби жөн эле мындай кен бар жерлерди кармап отура бербестен өзүнүн пайдасын көздөп, анан лицензияны дагы абдан арзан алышкан да булар. Эмне дейт элеңиз? Саламатсыздарбы, дагы бир жолу чоң рахмат. Ушундай маанилүү теманы көтөргөнүңүзгө. Бул токтом боюнча жалпысынан ою жакшы, токтомдун отура бербей эле лицензия пайдаланышсын, иштете албаса кайтарсын, башка иштете тургандар иштесин дегендейчи. Бирок ушул түрүндө ал максатына жетпейт деген биз пикирибизди билдирдик. Себеби алда канча 10, 20, 100 эсе, кээ бир учурда 1000 эсеге көбөйүптүр да ошол туумдардын наркы. Ал туумдарды албетте элдер төлөй албайт, ошол эле ишканалар. Анан төлөй албаганы менен же болбосо кыскартат, ошол аянтчасын кыскартып туруп отура берет, дагы эле иштете албай, себеби кыскартканда иштете албайт да. Же болбосо кайтарып туруп аны кайра алганга аракет кылат да. Себеби кайра алганда ал биринчи жылдан болуп эсептелинет экен да. Бирок мындай да, Аскар мырза, мындай мисалга айтып кетсеңиз да. Лицензияны буга чейин канча сомдон баштап алчу? Мына 300 сомго деле сатып алган учурлар болгон экен, чынбы? Анан ушул айтып аткан туум жыйым бир жылда гектарына канча төлөйт эле мурда? Мисал үчүн да, бир мисал айтсаңыз. Бул жерде мындай, негизи тоо кен тармагы өзүнөн өзү деле мындай оор тармак, түшүнүүгө технологиялык жактан, инженердик жактан, экологиялык жактан көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар. Аны мындай кыскача деле айтып бере албайсың. Анан ошол тоо кен тармагынын ичинде лицензияны кармап туруу боюнча туумдардын темасы өзгөчө кыйын да. Аны түшүнүш үчүн момундай чоң килеген таблицасы бар. Ар бир кендин түрү боюнча, ар бир жылы боюнча өзүнчө наркы бар. Ошону эсептеп чыкканда эле бир топ да. Бирок кыскасы момундай түшүндүрүп берейин. Негизи ошол лицензиялардын көбүнчөсү, бир 80%-дан көбү изилдөөгө берилген да. Поиск жана разведка, изилдөө жана чалгындоого берилген. Изилдөө, чалгындоо деген эмне? Бул кадимкидей жер участокты алып туруп, бир чоң 100 гектар болобу, 1000 гектар болобу, ошонун ар бир мисал гектарынын биринде бир чакан воронканы казып туруп изилдейсиң. Ушул тоодо
ушул топуракта бирдеме барбы жокпу, 100 метр казасың, анда 200 метр. Бул да кыйын, оңойго турбайт. Андан кийин рекультивация жасап туруп, жакшынакай кылып калтырып кетесиз. Эч кандай баягы зыян тийбеш керек. Зыяны тийбеш керек. Зыяны тийбейт, себеби бул изилдөө. Изилдөө. Аны окумуштуулар деле изилдейт, баары эле изилдейт да. Анан буга эч кандай пайда таппастан акча эле кете берет да. Пайдасы жок. Себеби ошол инвесторго пайда алып келбейт. Ал 1 жылдап, 5 жылдап, 10 жылга чейин ошол изилдөөнү жасашы мүмкүн. Жыйынтыгында бирдеме чыгабы, чыкпайбы бул белгисиз да. Чыкпашы мүмкүн. Бул лотерея сыяктуу да. Мындайча айтканда, анан ал инвестор миллиондоп акчасын салып туруп, кийин ага ушул сыяктуу төлөмдөрдү киргизип туруп, аны качырып ийсе, албетте башка инвестор келбейт. Же болбосо башка келем деген, ошол эле лицензияга келем деген инвестор бардык маалыматты билбей калышы мүмкүн. Туурабы? Же болбосо ал таптакыр иштетилбей да калышы мүмкүн. Негизи эл аралык практикадан карасак, изилдөөгө, чалгындоого лицензиялар бекер эле берилип, анан туумдар алынбайт. Себеби бул мамлекетке пайда да, бирөөлөр изилдөөлүк иштерди жасап туруп, мамлекеттик балансына коюп туруп, койсо жаманбы? Бул жакшы да, мамлекеттик минералдык базасын толуктайт. Ал иштеткенге лицензияны ала элек, ал болгон изилдөө. Союз учурунда геология кызматында 13 000 киши иштечү экспедицияларда. Ошол 13 000 кызматкер барып туруп, ар бир аймакка барып туруп, ошол кумтөрлөрдү, жерүүлөрдү табышкан да. Союз учурунда. Азыр албетте ал 13 000 кызматкер эмес, 300 кызматкери жок. Ал каржылоо жок ошол экспедиция кылганга. Мамлекетте каржылоо акчасы жок болсо, анда ошол инвестор, ишкерлер иштетсин да, изилдесин. Мына 30 жылдын эгемендүүлүгүбүздө бизде саналуу гана кендер ачылыптыр да. Анын бирөөсү жана Шамбисай, башкасы жок. 30 жылда биз ага көңүл бөлбөй изилдебептирбиз да. Биз изилдебесек, ошол ишкерлер иштей берсин да. Азыр мынакей иштетип аткан чоң тоо кен ишканалары бул ошол Союз учурунда изилденип, анан такталып калган кендерби негизинен? Ооба. Жок, баягы сиз айткан изилдөө, чалгындоого берилген лицензиялар, алар көбүнчөсү жаңы участоктор. Ошо мынакей биздин жөн эле жарандарыбыз, бир жарандарыбыз лицензияны алып, мына 10 жылдап, 15 жылдап кармап жүрүшөт. Негизи мындай да, эгерде мындай ойлонуп көрсөң, жөн эле ошол бир гектарлаган жерди алып, бул жер меники, бул лицензиям бар, тиги бу деп жүрүшөт да эмичи. Сиз айтып атасыз, ошо чалгындоого чындап эле абдан көп акча сарптайт. Ким гана болбосун, чынбы? Бирок деген лотерея болуп атпайбы? Эгерде кен чыкпай калса, ал күйүп кетет акчасы. Ошондуктан чалгындоо иштерин жүргүзгөнү жакшы, бирок деген мындай да ошентип кармап отура берген дагы бул болбойт деп атат да, адистерчи. Ушуну мисалы үчүн туумду көбөйтөбү же туум киргизбей коебу, бир мындай ортоңку бир немесин таап чыгыш керекпи? Сиздин пикириңиз боюнча эмне дейт элеңиз? Кандай кылыш керек? Туура айтасыз, сөзсүз түрдө ал иш алып барыш керек. 10 жылга чейин иликтегенге, мисалы үчүн туумду көбөйтпөй эле коюш керек. Анан 10 жылга чейин иликтебей койсо, анда же кандай кылыш керек дейм да, негизи. Лицензия берүү башаламан болуп кеткени бул ачыкталып атабы? Ооба. Туура, ар кандай мындай коррупцияга жакын факторлор болгон, ар кандай факторлор болгон. 30 жылдын ичинде геология кызматында эмне гана болбоптур. Бирок аны иштетиш үчүн өзүнчө ыкмалары бар. Жылыга ошол иштетип аткан ишкана барып туруп, геология органына барып туруп, ошол иштөө планын бекитет. План бекитип туруп, кийин жылдын жыйынтыгында аткарылышы боюнча отчет берет. Эгерде ар бир лицензия алганбы? Лицензия алган. Ооба. Эгерде эч кандай иштерди жасабаса, отура берсе, анда ал орган геология кызматы отчетту бекитпей чара көрүүгө укугу бар да. Лицензияны же токтотуп турууга, же кайра жокко чыгарууга укугу бар.
Дагы бир учурларда мындай да биздин жарандар алышат дагы. Мисалы үчүн же Кытайдын жаранына же башка бир өлкөнүн жаранына алар сатып беришет да лицензиянычы. Ушундай да иш жасагандар бар да, чынбы? Андай дагы бар, ооба. Бирок мисалы үчүн ал мыйзамга дал келет. Жол берет да мыйзам. Көрдүңүзбү? Бир ишкер сатып алат, бир жаран. Анан аны деген иштетпестен туруп эле, мисалы үчүн 300 сомго алса, башка инвесторго канча сомго сатат. Ошондой аракеттерге балким бөгөт коюу эмне бул негизи? Муну эми башка өлкөнүн жараны сатып алгандан кийин ошонуку болуп калат да, чынбы, лицензия? Ооба. Бирок бул лицензия ал кенди так ошол максаты менен пайдаланууга берилет да. Изилдөө болсо изилдөө, казуу эмес, изилдөө. Чалгындоо болсо чалгындоо. Бул жерде казып алып сатат деген ой болбош керек да. Ал жөн гана изилдөө жана чалгындоого берилет. Жана иштетүүгө, казууга берилген лицензиялар ооба. Аларга мындай кылдаттык менен көзөмөл болот. Тийиштүү экотехинспекция, башка органдар бар, баары тең изилдейт, көзөмөлдөйт дегеним. Анан дагы бир түшүндүрө турган нерсе, бул биз базар экономикада жашайбыз да, капитализмдин убагында. Капитализм негизи ушундай иштейт. Бирөө ишкердик бир ой жүгүрткөн киши барып сатып алат алдын ала. Анан акча сарптап туруп, аны жакшылап презентация кылып, инвесторду табат, келгиле ушуну иштеткиле. Ал инвестор келип, өзүнүн акчасын салат. Тигил киши ооба, ал дагы пайда табат. Бирок ал инвестор келгенде дагы көбүрөөк акча салып, ошол кийинде мамлекеттин пайдасына, элдин пайдасына дагы жана өзүнүн пайдасына иштетет. Ушундай жолдор дүйнө жүзүндө ушундай негизи жолдоручу. Мисалы, чоң ишканалар, Rio Tinto деген дүйнөгө таанымал, Goldfields, алар өзүнүн өзү эле келбейт. Аларга ушул ишкерлерге окшош бирөөлөр келип алып, жакшылап изилдеп, презентация жасап тартат да. Ушундай пайдасы бар. Презентация жасаш үчүн сөзсүз түрдө чалгындоо иштерин жүргүзүш керек, чынбы? Баланска бул жерде мындай бар, тигиндей бар деп. Мынакей 2,5 миңдей лицензия берилиптир да. Анын ошо 500ге жакын алтын, 300ге жакыны көмүр дейт. Бүгүнкү күнү мына мамлекет азыр бийлик айтып атат да, мындан ары гендерди иштетүү бул мамлекет өзү иштетет dedi да. Президент Садыр Жапаров. Муну былтыр деле айткан. Башынан эле айтып келет. Анан ошол калк деле нааразы да. Келе калып эле каза калып, анан кийин экологиябызды бузду деп, анан кийин чыр болуп эле ушинтип эле жүрүшөт да. Эми бизде ак ниет инвесторлор дагы бар, чоң компаниялар. Анан ушуга окшогон ызы чуулардан улам мамлекет өзүнүн колуна алып, анан эгерде ошол акча каражат тапса, биз өзүбүз иликтеп, өзүбүз гендерди иштетебиз деп атат. Бирок бул деген буга чейин иштеп жаткан инвесторлорго тиешеси жок деди. Ушул сөз мамлекет өзү иштетет, анан бийликтин ушул аракети мындай терс маанай пайда кылган жокпу инвесторлорго карата? Кандай дейсиз? Бул ойдун бир чети албетте элге жагат. Себеби эл дагы мамлекет иштетсин, мамлекет ишкана болсун, көзөмөл болсун, тоолор талкаланбасын, экологияны сактайлы деп жүрөт да эл. Бул элдин талабы дагы туура. Бирок дүйнөлүк практиканы карасак, жана биздин практиканы алсак, мамлекеттик башкаруу эффективдүү болбойт да, натыйжалуу болбойт. Себеби мамлекетте бийлик алмаша берет, өкмөттөр алмаша берет, анан жаңы башчылар келет да. Ошол эле мисалы Кыргыз алтынга, башкага жаңы мүдүр жана жаңы башчы келген сайын кишилерди алмаштыра баштайт, башкасын алмаштыра баштайт. Ишти кээ бир учурда билбеген кызматкерлер келет. Анан ишти алып кете албай, ошол ишкана банкроттукка жакындайт да. Мынакей азыр карасак, мамлекеттик ишканалардын кебетесин билесиз да, баарыбыз баардыгы тең эле дээрлик баары банкрот алып алды да. Канча жылдан бери? Ооба, килеген Кыргыз Телеком пайданы алып келе турган. Анын миллион, 100 миллиондогон карыздары бар. Энергосистемада билесиздер, миллиарддаган
карыздар бар. Мамлекеттик ишканалардын бир 80% божомолдоп алганда 70-80% өзүн өзү актабайт да. Мына мамлекеттик башкаруу фондунан сурап алсаңыздар болот. Мамлекеттик ишкана имараттарды иштеткен жанагы президенттин иш башкармалыгы деген уюм бар да, билесиздер да. Ошол пайда алып келбей, тескерисинче биз бюджеттен каржылап турабыз да. 1 миллиард сомдон ашуун каражат ошого кетет. Демек, мамлекет бир адилеттүү негизделген салыктык ставкаларды койсо, пайдасын алат да, а тобокелчиликтерин албайт. Бир ишкананы иштетүү өзгөчө кен тармагында бул аябагандай чоң чыгымдарды, инвестицияны талап кылат. 100 миллион доллардан, кээ бир учурда миллиардка чейин долларга эсептелинген инвестиция талап кылат. Кийин мисалы ал ишкана иштебей калса, мисалы ошол запастары туура чыкпай калса, мамлекет ал карыздарды төлөп бериш керек да. Демек, мамлекет тескерисинче чыгашага учурашы мүмкүн да. А бул жерде жеке ишкер иштетип атканда, жеке инвестор иштетип атканда, ошол коркунучтардын баарын, тобокелчиликтердин баарын өзүнө алат. Бирок мындайчы, мамлекет өзүнүн үлүшүн киргизип койсо кандай болот? Ооба, андай да кылсак болот. Мына Алтын кен деген ишкана бар. Талды булак Кемин районунда. Ошол жерде мамлекеттин үлүшү бар. Үлүшкө жараша пайдасын табат дагы, а бирок башкарууга киригишпейт. Эч бакыр ишканасы чаткан ушул сыяктуу иштейт. Ийгиликтүү эле иштеп атпайбы? Ушундай кылсак болот. А бирок бул жерде токтомдо көрсөтүлгөндөй жарлыкта 100% мамлекеттик ишкана болсун деп атпайбы? Бул жерде дагы балким карап көрсө болот да. Балким 100% эмес, 30% болобу, 40% болобу депчи. Мисалы үчүн мындай да мамлекет ушундай чечимдерди кабыл алып атканда, ошо ТОГ тармагындагы адистер менен, ошо инвесторлор менен кеңешип туруп иш алып барышы керек да, чынбы? Анан ушундай чечимдерди кабыл алды. Мынакей азыр сиз өзүңүз айтып атасыз. Мунун мындай оң жана ошондой эле терс жактарын айтып атасыз да. Албетте, сизде азыр угуп отурган биздин жарандарыбыз деле ынанышат да. Чындап эле мамлекеттин бюджетинде канчалаган ишканалар бизде азыр жакшы иштей албай эле, ошону керек болсо сатыш керек, анан кийин мындай кылыш керек деп элечи. Кээ бир учурларда баягы өз кызыкчылыгы үчүн деле банкрот кылып коюшуп эле анан сатып берген учурлар эми толтура эле болуп атпайбы, чынбы? Анан мындай ТОГ тармагына чындап миллиондогон доллар инвестиция салышка туура келет да. Анан ошондон улам айтып атам да бул сөздү. Дагы бир маселе бар да, Аскар мырза. Мынакей бизде парламенттик шайлоо башталды. Биз октябрь окуяларын жакшы билебиз да. Мына ошондо бир нече кендерге чабуул болгон да. Албетте, элдин кен иштеткен жерлерге, компанияларга нааразычылыктар дагы бар да. Негизинен бул экологиялык жактан. Бирок бизде ак ниет инвесторлор дагы бар да. Ал жерде дагы ошол жердин айланасындагы өзүнчө бир мындай кызыктар адамдар мындай көрдүк го. Келип өрттөй берген учурлар болду, келип басып алган учурлар болду, кызматкерлерди сабаган учурлар болду. Мындай тартипсиздиктер, мындай мыйзамсыздыктар биздин инвесторлорду чоочутат да, анан биздин мамлекетке мындай аброй алып келбейт албетте. Мынакей дагы парламенттик шайлоо болуп атат. Негизи президентибиз өзү дагы айтты, инвесторлорго биз кепилдик беребиз, коопсуздугун камсыз кылабыз депчи. Ушундай учурларда дагы бир кошумча чараларды көрүш керекпи? Же кандайдыр бир билдирүү жасаш керекпи? Эмне деп ойлойсуз? Мынакей шайлоо башталса эле бизде чочулоолор бар да. Ооба. Аябай туура маселени көтөрдүңүз. Экономиканын, базардык экономиканын түпкү тамыры ошондо. Жеке менчик сөзсүз түрдө корголушу керек да. Мынакей Кытай эмнеге өнүгүп кетти? Ооба, ал жабык өлкө, ооба, балким адам укуктары боюнча маселелер бар, бирок жеке менчик сөзсүз түрдө корголот да. Болбосо инвестор келбейт. Бул жерде дагы ушундай. Эгерде инвесторго эч ким кепилдик бере албаса, эртең эле элдер келип, атчандар келип, силерди коркутуп, мүлкүңөрдү алып, өрттөп, силерди сабап кетет деген
коркунучтар болсо, албетте акчаларды инвестицияны тарта албайбыз да. Ушул тармакка дагы жана башка бул бир эле токен тармагына тиешелүү эмес. Бул башкасына да тиешелүү, себеби инвестор өзүнүн эле секторун карабайт. Ал жалпы экономиканы карайт да. Кыргызстанда эмне болуп жатат? Кыргызстан деп Google'га басып туруп эмне чыкса ошону окуйт да. Эгерде Кыргызстан тууралуу ар кандай башаламандык боюнча бир жаңылыктарды көрсө, бул инвестор соттошуп жүрөт, тигил инвестор өрттөлдү деп окуганда эле албетте жүрөгү түшөт да инвестордун. Кой, Кудай сактасын, мен андан көрөкчө барып Африкага иштейин депчи. Мына жаңы эле бир инвестор менен сүйлөшкөнбүз. Айтып атпайбы, мен сурадым да. Айтсаңыздар, сиз канча өлкөдө иштеп кеттиңиз? Айтат, бир 5-6 өлкөдө иштеп кеттим. Кайсы өлкөлөрдө десем, Африкада, Зимбабведе иштедим дейт. Анан кайсынысы ыңгайлуу, кайсынысы оңой? Кыргызстанбы, Африкабы десе, Зимбабве. Зимбабведе оңоюраак дейт. Зимбабведе кепилдиктер көбүрөөк дейт да. Таң калыштуу. Бизге ал алыскы баягы мыйзам иштебеген өлкө катары кээ бир учурда көрүнө берет да. Бирок демек ал өлкөлөрдө мыйзам иштейт экен. Кепилдик бар. Кепилдик бар экен, салыштырмалуу түрдө да. Албетте Европадагыдай эмес, бирок салыштырмалуу түрдө ушундай экен. Биз ошого көңүл бурушубуз керек да. Ушул жылдары кайда кетип баратабыз? Бизде мыйзамдын үстөмдүүлүгү барбы, жокпу? Бул мисалы мамлекеттин кызыкчылыгы корголош керек деген эмес. Албетте мамлекет элге болгон нерсенин баарын мыйзамга жазыш керек дагы. Ошол мыйзам аткарылбаса, мыйзамдуу жол менен жоопко тартыш керек. Бирок мыйзамсыз жолдор менен эч кандай иштер болбош керек да. Барып коркутуп, үркүтүп, тартып алып, өрттөп деген болбош керек да. Албетте ушул 30 жылдын ичинде мамлекет жагынан да көптөгөн коррупциогендик иштер болуп кетти. Жергиликтүү элдер менен кеңешпей көп иштер аткарылды. Бирок азыр эми биз мыйзамдуу жолго түшүшүбүз керек да. Кыскасы. Аскар мырза, бизге берилген да убакыт соңуна келип жетти. Тоген тармагында ушул соңку өзгөрүүлөр, ошондой эле бийликтин кабыл алган чечимдери туурасында сиз абдан да ирет менен айтып бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн ишиңизге ийгилик каалайбыз, үй бүлөңүзгө бакубатчылык каалайбыз. Рахмат сизге. Чоң рахмат сиздерге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги талкуу программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн өлкөбүздөгү тоген тармагындагы абал туурасында сөз кылдык. Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын коногу эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.